Кийинки сөздү ала турган болсок, сумка дей турган болсок, эгерде биз айттык а тамгасы менен аяктаган сөздөрдүн этегине у кыла турган болсо этегин, анда га дегенди берет дедик. Сумку десек, мисал үчүн, сумку десек, сумкага, сумканын ичине деген маани берет. Ал эми сумке этегин е кыла турган болсо, анда сумкада, сумканын ичинде деген маанини берет. Мисал үчүн, поставь книгу в сумку. Китепти сумканын ичине кой болот. Поставь книгу в сумку. Ал эми кийинкисинде книга сейчас в сумке е кыла турган болсо, анда китеп сумканын ичинде болот. Китеп сумканын ичинде. Кийинки сөздү алып коелу. В книгу, мисал үчүн, книгу дей турган болсок, китептин ичине. В книгу же болбосо китепке. Ал эми в книге дей турган болсок, китепте болот. Китепте. Поставь ручку в книгу. Поставь ручку в книгу. Ручканы китептин ичине кой. В книгу, китепке кой. Ал эми ручка сейчас в книге. Ручка сейчас в книге. Ручка китептин ичинде болот. Мисал үчүн, больница деген сөздү алабыз. Больница деген сөздүн мурда эгерде в предлогун алып келип туруп, этегин, больница деген сөздүн этегин аны у кыла турган болсок, анда больницага болот. В больницу, в больницу. Ал эми е кыла турган болсок, в больнице боло турган болсо, анда больницада, больницанын ичинде, оорукананын ичинде болот. Мама сейчас идет в больницу. Апам азыр больницага баратат. Мама сейчас в больнице, апам азыр больницада болот.